Жогорку Кеңештеги Иман Нуров фракциясынын депутаты. Эң жаш болдум го деп келгем, бирок парламентте менден да жаш бар экен. Илимбек деген кесиптешим. Айлык маяна азыркыдай боло бере турган болсо, күчтүү кадрлар азыркы айлык маяна менен мамлекеттик кызматты кармабайт. Сиздин чөйрөңүздө тааныштарыңыз арасында мамиле өзгөрдүбү сиз депутат болгондон кийин? Менин колум министрдин колундай депчи. Ошо көмүр менен эле да. Ушу сурооңуздан качайын деп. Эмнеге депутат болгоңуз келди, мисалы да? Депутаттык сизге эмне берет? Мандат алганда деле көп адамдар чыкты. Табылды барган турбайсың, мындай таанышым бар эле, ушуну жумушка албайсың же жаныңа албайсың депчи. Сиздин фишкаңыз эмнеде? Сиз кантип өзгөчөлөнөм деп ойлойсуз? Менин өзгөчөлүгүм менин жаштыгымда болсо керек. Айыл өкмөттө дагы иштеп келгеним бир фишка болушу мүмкүн. Коомдук транспорт менен кетип баратканда, маршруткага отуруп, мындай четине отуруп алганда мен министрдин машинасында кетип баратам деп өзүм образдуу түрдө. Нуржит Кадырбеков агайыбыз азыркы эрезеге жетишибизге мүмкүн Жогорку Кеңештин депутаты болуп келишине бирден бир себепчи болгон инсандардын бири. Ал кишиден турмушта көп нерсени үйрөндүк. Саламатсызбы көрөрман? Биздин көчөдө подкастында бүгүн Жогорку Кеңештеги Иман Нуров фракциясынын депутаты Табылды Муратбеков бар. Табылды мырза, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Жок рахмат, кош келдиңиз. Убакыт таап келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем алгач. Жок рахмат. Мына парламентке депутат болуп шайланып келдиңиз. Буга чейин сыртынан билип жүрөсүз Жогорку Кеңеште. Негизи аябай активдүү учуруна туш келдиңиз акыркы сессияда. Кандай экен негизи парламент? Сыртынан көргөн менен ичинен көргөндүн айырмасы кандай болду? Биринчиден эфирге чакырганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бул мен үчүн эл менен амандашып, ой пикирлерин бөлүштүргөнгө, таанышканга жакшы бир мүмкүнчүлүк. Сиздердин дагы ишмердүүлүгүңүздөр менен көптөн бери кабардарбыз. Агартуу багытында, ошо саясий агартуу багытында көп иштерди алып келатасыздар. Ошо ишиңиздерге ийгиликтер каалайбыз. Анан Жогорку Кеңештин депутаты катары парламентке келүү мен үчүн дагы бир чоң жоопкерчилик болду, чоң бир мүмкүнчүлүк болду. Бул мүмкүнчүлүк үчүн жаратканга чексиз шүгүрүк келтирем. Анан экинчиден ошо колдогон инсандарга, жалпы добушун берген, ошо саясий процесстерге аралашып баштаганда ар түрдүү колдоосун көрсөткөн жалпы тарапташтарга алгач ыраазычылык билдирип койгум келет. Буюрса ишеним үмүтүңөрдү актап, жакшы татыктуу кызмат кылып бергенге аракет кылабыз. Анан парламент боюнча сөз кыла турган болсом, Кандай болду биринчи келгенде? Мен үчүн өтө чоң жаңылык болгон жок, анткени буга чейин парламентте 1,5 жылдай иштеп кеткем. Депутат катары эмес, ошо депутат кухнянын эң тереңине кирбесем дагы баягы ички процесстерди толук көргөн депутаттын жардамчысы катары иштеп жүргөм. Ошон үчүн бул келиш мен үчүн чоң жаңылык болгон жок. Бирок жаңылык болгон нерсе бул баягы Кыргызстандагы маанилүү чечимдерди кабыл алып аткан инсандардын ошо Жогорку Кеңештин депутаттарынын командасына, ошолордун арасына кирүү жаңылык болду. Албетте бул башта белгилегендей чоң жоопкерчилик болду. Ал жерде парламент тууралуу ар кандай сөз айткан күндө деле бул Кыргызстандын бирден бир бийлигинин, жогорку бийлигинин бутагы. Ал жерге келген кишилер жөн кишилер эмес, алар да элдин добушу менен келген, канча адамдардын колдоосу менен жеңип келген мындай жеңүүчүлөр деп койсок да болот го. Ошондой инсандар, эми аларга буйрсам келип кошулдук. Ар биринин мыктысы бар, ал жердин дагы үйрөнчү нерселери көп экен. Акырындап аралашып буйрса күн өткөн. Аралашып көнүшүп алдыңыз. Көнүшүп атабыз, буйрса. Рахмат. Азыр парламенттин ошо депутаттык ишмердигиңиз жөнүндө бир аздан кийин дагы сөз кылабыз. Ага чейин сизди таанысак, мисалы кандай үй бүлөдө төрөлгөнсүз, балаңыз кандай өткөн, кайсы тармактарда билим алгансыз, айтып берсеңиз. Жакшы, рахмат. Өзүм тууралуу айта турган болсом, өзүм ошо Көлдүн кулуну болом. Ысык көл облусунун Түп районунун Сартылгой деген айылында балалыгым өттү. Бирок төрөлгөн айылым катары ошо Чоң Тогузбай айылы ошол эле жерде. Бирок турмуш шартка байланыштуу ошо Сартылгой айылында чоңоюп, тай журтумда ошол эле айылда мектепте билим алып, кийин мектепти Түп айылындагы Абдыказым Карымшаковдун мектебин аяктадым. Төрөлгөн жылым баягы 30 жаштагы бала деп мен жагы чыгып кетпедиби? Эң жаш парламент мүчөсү келди депчи. Ошо 94-жылы төрөлгөм. Буйрса ноябрда 31-ге чыгам. Бирок мен эң жаш болдум го деп келгем, бирок парламентте менден да жаш бар экен. Илимбек деген кесиптешим, ал 29-да экен, 95-жылкы. Ошол балалыгым ошо Сартылгойдо өттү.
Бул Сартылбай Кыргызстандын эң четки айылдарынын бири болуп калат. Казакстан менен чектеш Каркыра жайлоосу ары эле Ааламга жол айылдан башталат деген Чыңгыз атабыздын айткан өтө жакшы сөзү бар. Ошол жерде жүргөндө эле көп нерсени кыялданганбыз. Ошо тоолорго чыгып, мал багып, жайлоого чыккан сайын ошол жерде эл көрүп, жер көрүп атып, анан биз да ушундай иш кылсак болот экен, ушундай инсандардан болсок болот экен деп ошо балалык кыялдарыбыз менен ошо бүгүнкү күнгө жеттик. Азыркы өлкө жетекчибиз Садыр Нуркожоевич да ошо Түп районунан биздин ошо коңшу эл айылдан болуп калат, Кеңи суу айылынан. Ал киши 2005-жылы шайлоого коюп атканда да эсимде. Биздин ошо айылдаштар барып колдоп, эл менен жолугушууларды уюштуруп ошондо биз дагы мындай бала кезде саясат, шайлоо эмне экенин түшүнчү эмеспиз, бирок мындай ошол көрүп аткан окуяларды көрүп, биз деле ушинтсек болот турбайбы деген сыяктуу бир эмелер келген. Кийин ошо мектепти 2012-жылы аяктап, өзүм ошо мектепти бүтүп атканда ким болом деген суроо болду. Азыр кыргыз билим берүүсүндө чоң көйгөйлөрүн билип, бул баягы мектепти бүтүп аткан окуучуларга так кесе багыт бере албай атканыбыз. Менде да ошондой көйгөй болгон. Кайсы адистикти алып чыксам экен деп, анан биздин багыбызга жараша интернет мындай жакшы өнүгүп калган учур болуп калды ал кезде. Интернетти ачып алып эле как выбрать профессию, кем стать деген сыяктуу запростор берип атып эле, анан биз бүтүп атканда андай деле мүмкүнчүлүк жок болчу. Сиздерде жок болуп калды болуш керек. Биздин убакта ошо интернет мындай кеңири тарап, телефондордо арзандап дегендейчи. Жаңы келгенде эсиңиздерде да мегабайттар аябай кымбат болчу. Интернет коштуруу деле бир саналуу адамдардын баягы мүмкүнчүлүгү болот эле. Биз бүтүп атканда жакшы баягы mail агент, одноклассники деп жакшы популярдуу болуп аткан учур болчу. Ошондо ошо кесип тандоо боюнча жолдорун караштырып, анан мен өзүм кайсы сабактарга кызыгам деп карадым. Тарыхка кызыгат экенмин, адабиятка кызыгат экенмин, мамлекеттик башкарууга, анандай дүйнөгө кыдырыпсам деген тилегим бар экен. Карап, анан ошо бир эмелер бар болчу, методикасы. Анан салып көрсөм, ага сизге тарых факультети келиши мүмкүн. Анткени сиз ошол тарых факультети аркылуу кийин мугалим болсоңуз болот, мамлекеттик кызматка барсаңыз болот деп бир сунуш болду. Экинчиси эл аралык мамилелер боюнча адистик эме болду. Мен анда демек ушул тармакта билим ала турган болсом, международник, дипломат боло турган болсом, демек мен тил үйрөнөт экенмин, чет өлкөгө чыгат экенмин. Ошого жараша ал жердин тажрыйбасын алып келип, кийин өзүбүз мамлекетибизге кызмат кылсак, салымды кошсом болот экен деп ошол экинчи багыт тандагам. Ошентип анан Бишкекке келип, университеттерден карап отуруп, анан Кыргыз улуттук университети, бул азыр Кыргызстандын окуу жайларынын флагманы деп коет эмеспизби? Ошо Кыргыз университетинин эл аралык мамилелер факультетинин студенти болгом. Ал жерде билим алдык, 4 жыл окуп, эл аралык мамилелер боюнча адис болуп чыктык. Андан кийин программа бүтүп атканда чыгып калды. Шанхай кызматташтык уюмунун. Ал жерге программага конкурска катышып, тапшырып, анан 1 жылдык жолдомо утуп алдым. Ошентип анан кошумча Кытайдан 1 жыл окуп келдик, регионалдык саясат боюнча. Тили билет белеңиз анда, Кытайдын тилин? Кытай тилин базовый деңгээл бар болчу, үйрөнүп калганбыз университеттен кошумча. Кытайга барганда дагы ошол Кытай тилин дагы окудук, кошумча орусча, казакча, биз казак агайлар болчу, мен Синжан педагогикалык университетинде окутканда сабактарды окудук. Кыскача ошондой. Анан кийинки эмгек жолум ошо биринчи кызматым президенттин алдындагы иман фонду. Ошол кезде президент Алмаз Шаршенович Атамбаевдин демилгеси менен ошол фонд түзүлгөн. Ал ошол Кыргызстандагы руханий, диний, идеологиялык саясатты жүргүзүү багытында. Анан ал фонддо ошол кезде мен ыктыярчы болуп жүрүп таанышып калган инсан, мындай турмуштан көп нерсени үйрөткөн устатым десем болот. Нуржит Кадырбеков жетектеп турган. Ошо Кытайдан келгенде эле ошо келдим десем, анда как раз вакансия бар, кел деп чакырып, ошол жерде иман фонддо 2 жылда иштедик. Ал жерде да ошо жаштар менен агартуу багытында, китеп жайылтуу багытында жакшы иштер жүрдү. Анан аяктан кийин 2 жылдан кийин дагы жумуш, дагы ошо билим берүү жаатында иштедим. Элистан деген балдар борбору бар. Ал жерде ошо Нурият Абдулазиз деген агайыбыздын чакыруусу менен аякта ошо ата энеси жок калган, атасы жок же апасы жок, мындай жарым жертилей жетим Кыргызстан боюнча келген балдар окуп тарбияланган жер. Ошол жерде 1 жыл тарбиячы болдум. Ал жерде да мен үчүн жакшы бир тажрыйба болуп калды, анткени турмуш шарты ар кандай абалдагы балдар менен иштешүүгө бир жакшы мүмкүнчүлүк болду.
сөзүңүзгө аралуу талды мырза, мисалы сиз анда ошо окууга тапшырганга чейин эле, кесип тандаганга чейин эле ушул мамлекеттик кызматта иштесем деген тилегиңиз болгон экен да, болгон. мамлекеттик кызматка эмне үчүн кызыктыңыз эле? Кызыккан себеби ушу баягы бала кездеги окуган китеп адабияттарым биринчиден таасир этти болуш керек. Экинчиден ошол агайлардын берген сабактары, алардын көрсөткөн баягы кеңештери, айткан акыл насааттары. Демек мен дагы турмушта мындай жөн жашап өтпөй, иш кылып биз калтырышым керек экен деген бир максаттарды жаралышына себепчи болгон. Китептер боюнча айта турган болсом, ошол эле Төлөгөн Касымбеков атабыздын Сыңган кылычы өзгөчө баягы жан дүйнөмдү козгоп, бир сыйра мындай ачкан китептердин бири болгон. Өзгөчө баягы мамлекеттүүлүк деген түшүнүктү киргизген китеп. Андан сырткары мугалим катары айта турган болсом, ушу Турдубек деген агайым, агайга да бир терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушу тарыхтан берген агайыбыз болчу. Агайыбыз өзү Оштун алайынан, бирок түптө келип сабак берчү бизге. Ошо иштеп, ал киши аябай мындай патриоттук нерселер көп айтып берет болчу. Биз ошо агайыбыз айткан нерселерди турмушка ашырышыбыз керек экен деген нерселер жаралган. Анан дагы көптөгөн агайларым болгон, эжелер болгон. Эми ар бирин айтып отурсам да көп убакыт болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн баарына терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Ошол баягы бизге үрөн салып, анан ошол үрөндөр азыр өнүп атканына себепчи болгон инсандар ошолор экенин басап билип койсом болот. Анан мен билгенден сиздерде Аманат жаш мамлекетчилер мектеби деген долбооруңуздар бар. Ушул долбоор жөнүндө айтып берсеңиз, бул эмне болгон долбоор, максаты эмне? Аманат жаш мамлекетчилер мектеби деп бул биздин коомдук агартуу багытындагы жасап жаткан иштерибиздин бир дагы бир үзүлү иштердин бири катары белгилеп кетким келет. Биз качан башталган бул долбоор? Бул долбоорду деген 2023 баштадык. 2023-жылы баштадык. Ага чейин эле мен студент болгондон баштап эле коомдук агартуу багытында көптөгөн иштерге аралашып, үйрөнүп агайлардан жүрдүк да. Эң эле алгачкы иш катары ушу инсандык өнүгүү деп Кыргыз Түркмөнстан университетинде ошо Аязбек Атамкулов деген агай баштаган ишти көрүп, улуу муун менен, көрүнүктүү инсандар менен жаш муун ортосунда көпүрө болсун деп жакшы бир иш башталган. Анан ал ишти көрүп, биз дагы ычарчы болуп, андан кийин ошол ишти Кыргыз улуттук университетине алып келип, Роза Исаковна да баштаган, Шайлөөк Дүйшеев, Жеңишбек Жумакадыр, Алутут Кучев, Сайдмурат Давлатов сыяктуу көп адамдар алып келип студенттер менен жолугушуулар кылат элек да. Бул максат ошол жаштарга бир көпүрө түс берүү, ал улуу адамдардан көрүнүктүү, акылы бар, насааты бар балдар, инсандарды жаштарга бир мындай багыт берсин деген тилекте ошол иштерди кылат болчубуз. Кийин бара-бара ошол иштерибиз уланып отуруп, мисалы, андан кийинки ишибиз бир адамдан бир китеп долбоору болду. Бул Бакай Акылбеков, Эрлан Смайыл деген биздин санаалаштарыбыз өзүнүн биринчи кезекте өзүнүн айылында баштап, кийин бүтүндөй Кыргызстанга жайылып кетти. Бул долбоор Аманаттан кийин башталды. Чейинкиси. Бул Аманат бул акыркы долбоор болуп калды. Ошо бир агартуу долбоор болуп келип туруп, анан ошо акыркысы ошо Аманат долбоору болду. Аманат долбоорунун башталышына себеп болгон нерсе бул жогорку кеңешке биз команда болуп келдик. Нуржет Кадырбеков агайыбыз менен, анан агай тапшырма берди. Коомго буга чейин мисалы агартуу жаатында иштеп келдиңер, эми мамлекеттик кызмат, мамлекетке бир эмгек сиңе турган бир иш кылышыбыз керек депчи. Тапшырма бергенде эмне иш кылабыз деп ойлонуп жүргөндө, ошо мамлекеттик башкаруу саясат тармагында ошо жаштар менен кандай иштер болгон деп анализдеп көрсөк эме болду. Ага чейин мисалы саясий партиялардын жаштар канаттары бир жылдар аябай активдүү болгон экен. Бирок ал баягы саясий процесс, саясий бир окуялар учурунда гана чыгып, андан кийин ошол жаштардын көңүлү көп көңүл бурулбай калчу экен да. Анан биз деле ошондой кылып партиянын жаштар канатын түзбөйлүбү деген эме болду. Анан жок, ал деле бир убактылуу болуп калат экен. Төөлүгү түзбөй отурган, бир гана партияга эмес, бүтүндөй мамлекетке иш кыла турган кандай иш кылсак болот деп отуруп, анан ушу акыры ушу жаш мамлекетчилер мектебин түзөлү деген бир идея келди. Ал идеянын эмеси ушул болду. Бир гана партияга же белгилүү бир адамдарга эмес, ал жерде келип мыкты лидер болом деген, эртең бир мамлекеттик башкарууга катышам деген балдар келсин, ошол процесстерди ичинен көрсүн, белгилүү ошо личностьтер менен жолугушсын, алардын акыл насаатын алсын, андан кийин кетип өз жолун улап кетсин деген тилек болгон да. Ошонун алкагында мынакей быйылкы жыл менен алганда 3-чү поток аяктады, 3-чү агым. Ошондо канча убакыт болушат, үйрөнүшөт ал убакыт? Мектеп деп айтканы менен бул баягы формалдуу тырмакчанын ичиндеги нерсе да. Ал 3 ай аралыгындагы окуу программасы бар. Ошонун аралыгында ошо
саясий, мамлекеттик, коомдук ишмерлер менен жолугушуулар болот. Кошумча иш-чара өзлөрүнүн өкмөтү түзүлөт, анан парламент түзүлөт, анан өзлөрүнүн программасын көтөрүп чыгышат Кабмин өкмөтү. Анан парламент алардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөйт, сынайт, кадимгидей баягы бир мини мамлекеттик бир структуранын бир образында да. Бул идеянын эмеси мындай. Ким иштеп чыккан муну? Негизи иштеп чыккан өзүм болдум. Ошо биздин командабыз деп айтайын, өзүм десем туура болуп калат го. Ал жерде ошо Нуржит агайдын тапшырмасы менен ошо иштеп чыгып, Доорон Кубатбек уулу деген инебиз анан биринчи потокту кое бердик. Бирок идеянын жаралышына бир Жакшылык Бекназаров деп Кыргызстан жаштар кыймылы деген уюмду жетектеп, президентибиз менен жолуктуруп, жаштар арасында жакшы иштер кылдык. Ошол инебиздин бир 3-4 эмес 4-5 жыл мурун айтканкы бир сөзү түрткү болду, жаш мамлекетчилер деп. Анткени ал биз Кыргызстан жаш лидерлер мектеби деп Аскар Салымбековдун долбоору болгон. Ошол жерде жүргөндө мамлекетчилдерди өнүктүргөндө бир нерсе иш болсо жакшы болмок деген мен ошо мээримде сактап калтырмын да. Кийин ошо жана айткандай эле бир саясий бир партиянын крылосу, канаты болуп калбаш үчүн бир түбөлүктүү иш болсун, эмне иш кылабыз дегенде ошо кел анда мектеп болсун, ошо жаш мамлекетчилер деген ошондон чыккан да. Ал жака ошол сиздердин ошол мектепке мамлекеттик кызматка иштегиси келгендер гана барабы же башка тармакта жеке секторго иштегиси келгендер деле барып окуса? Ал жерге мындай чектөө койгон жокпуз. Бардык тармактын адистери келсин дедик. Болгону приоритет койдук. Приоритет дегенде ошо эртеңки күнү мамлекеттик кызматта иштей турган балдар, ошо мамлекеттик башкаруу, тарых, юридика багытында, гуманитардык жакта иштегендер көбүрөөк приоритет берилет. Бирок андан сырткары эмелер бар, мисалы педагогикалык багытта же архитектура, дизайн, медициналык жакта да билим алган биздин студенттер, карындаш инелер тапшырды да. Эгерде алардын дагы мындай кызыгуусу күчтүү болсо, коомдук иштерде активдүүлүгү мыктуу болсо, анан мындай умтулуп бир нерсе жасайм, эртең мамлекеттик бир башкарууга барам, мисалы медицина тармагын оңдойм же болбосо билим берүүгө ушундай салым кошом деген дымагы бар балдар болсо, кыздар болсо, аларга приоритет берип, ошол бардыгын колдон келишинче алганга аракет кылып аттык. Азыр уланып атабы бул? Долбоор уланып атат. Менимче бул долбоор келечеги кең. Буюрса кошумча азыркы ошол жерде окуп чыккан биздин карындаш инелерибиздин дагы буюрса келечеги кең. Анткени чындап мыкты балдар, кыздарыбыз өсүп келатканын көрүп ошол жерден ынандык. Анан мен сүйүнгөн нерсе ошолордун башын бириктирип койгонубуз болду да. Калган өзүлөрү кыймылдатып, иштерди кыймылдатып кете беришти. Анан убагы келет, бир 10 жыл өтөт, 15 жыл өткөндөн кийин барыбir ошол балдар, кыздар келип, бир мамлекеттик башкарууда, системада бир өз ордун таба турган болсо, менимче Кыргызстан үчүн чоң плюс болот. Анан бул биз баягы долбоорду биз өзүбүз баштаганыбыз менен, Кудайым буйрса мен жакынкы бир келечектеги ушул багытта иш алып барсам керек деп ойлойм. Мамлекеттик саясатты ушул багытта дагы жүргүзсөк туура болот эле. Анткени Кыргызстандагы эң чоң көйгөйлөрдүн дагы бир чоң көйгөйлөрдүн бири бул кадр маселеси. Кайсы тармакта карабайлы, кадровый кризис, кадр жетишсиз, жакшы кадрлар жок деген маселе жаралат да. Анан ошо кадрларды өстүрүү, тарбиялоо жаатында системдүү иш-аракеттер жасалыш керек. Анын ичинде ошол сыяктуу бир болочоктуу, максаттуу, дамагы күчтүү келаткан потенциал бар жаш кадрларды колдоп, ушундай бир проекттер аркылуу окутуп, андан сырткары кийин жумуш берип, ишке орноштуруу жактарына алып кетсек, Кудайым буйрса жакшы болсо керек деп ойлойм. Мындай фундаменталдуу даярдалышы керек экенде, ошентип даярданганга мүмкүнчүлүк болот экен да бул мектепте. Мүмкүнчүлүк болот. Кадр саясатында мисалы бүгүнкү күндө мамлекеттик саясатты, мамлекеттик кадр кызматы иш алып барат да. Андан сырткары бизде тиешелүү окуу жайлар бар. Президенттин алдындагы башкаруу академиясы, ошондой эле кошумча Кыргыз Улуттук университетинде мисалы госмуниципальный управление ГМУ деп коебуз. Ошондой факультеттер окутушат. Ал жерден дагы мындай мыкты мамлекеттик кадрлар өсүп жатат. Бирок деген маселе бар. Бүгүнкү күндө кадр саясатынын эң чоң минус жагы эмнеде болуп атат? Мамлекеттик кызматтагы айлык маянанын аздыгы. Айлык маянанын аздыгы күчтүү кадрларды мындай кармап калбастан тескерисинче ошо башка тармакка кетишине түрткү болуп аткан бир негизги себеп. Чет өлкөгө канчасы кетти? Чет өлкөгө кетип атышат, эл аралык уюмдарга кетип атышат, же болбосо ишкерлик өтүп кетип атышат, чындап мындай. Анан ошон үчүн бул жакта дагы мындай системдүү иш-аракеттер жүрүш керек деп ойлойм. Буга чейинки кээ бир маектериңизден көрүп калдым, 30 жашымда депутат болсом деген кыялым бар болчу деп айткан экенсиз. Эмнеге депутат болгуңуз келди, мисалы да? Депутаттык сизге эмне берет? Жакшы суроо болду. Чындап 30 жашымда
депутат болом деген кыялым эмес, максатым бар болчу экен. Баягы кыял менен максатты менимче айырмалап жүрүшүбүз керек экен. Анткени кыял дейт, бул адамдын биринчи ойдо болот экен кыял. Бирок ал ошол оюндагы нерсе мындай кагазга түшкөндөн баштап ал максатка айланат экен да. Кыял деп биз көбүнчө образдуу түрдө элестетип келе турган болсок, ошол нерсени кылам, ушул убакта жетем дегенден баштап ошол максатка айланып, анан аракетке айланат экен. Качан ошентип максат койдуңуз эле анда? Мен калп айтып болсом бир экинчи же үчүнчү курсумда, студент кезде. Ошондо бизде кайсы сабак экенин унутуп калдым, университетте ошо бир мугалимибиз сабак өткөн, ошондо портфолио жасаганбыз. Өзүнүн мындай турмуштук эмес, өмүр баяныбыз сыяктуучу. Ошондо мен эме дегем да, 30 жаш эсептеп чыккам. Болжолду да эми, бул да бир Кудайдын буйругу албетте. 30 жашында депутат болсом, анан дагы кийинки жылдар мындай деп, этап менен өссөм болот экен деп болгон. Ошол Кудай таалам ошо максатка жараша жеткизип коет экен адамдарды. Анан ушул жерден да айткым келет, жаштарга көбүрөөк кыялдангыла, көбүрөөк дуба кылгыла, көбүрөөк максат койгула. Жаштын тилегин берет деген чын. Кыял деп калдык. Мен 6-7 классымда окуп атканда ошо география сабагынан мектепте өтчү элек го, эме деген дүйнөнүн саясий картасы депчи. Ошол жерге барып биз классташтар менен сүрөткө түшкөнбүз да. Ким каяка баргысы келет депчи. Анан мен ошол сүрөтүн таппай калдым, бирок балким кийин таап калсам бир көргөзсөм керек. Анан ошондо түшүп, анан эмени кармагам. Кытайды, анан Кытайдын ичин суу бар аймагын, Синьчжан автономдук району. Ошол жерге баргым келет деп сүрөткө түшкөм. Анткени ошол жана айтып калдым го, агайларыбыздын окуган китептердин таасири менен баягы мекенчилдик сезим күчөгөн. Анан негедир мен кытайлык кыргыздарды көргүм келе берчи. Кытайлык кыргыздарга барсам, ошолордун жашоосун көрсөм, аларда кыргыздын көөнө салты, маданияты, таза сүйлөөсү, анан мындай жашоо стили сакталып калды деп билет болчумун ошол кезде. Анан ошо субарга баргым келет деп кыялдангам да. Анан ансыңарында ошо бардыңыз, балалык кыялым кийин университетти бүтүп атканда айттым го, жана Шанхай кызматташтык уюмунун программасына катыштым 1 жылдык депчи. Ошого тапшырсам Кытайга жолдомо. Кытай кайсы аймагы дегенде ошо Синьцзян уйгур автономдук районунда. Анан тапшырган университетим, өткөн университетим педагогикалык университет болуп чыкты да, регионалдык саясат боюнча. Анан кийин ошо окуу жайга тапшырып, виза алып, анан кийин өтүп баргандан кийин көрүп атпаймынбы? Кытайдагы кытайлык кыргыздар окуган эң көп окуган университет ошол университетке мен барганчы. Анан ал жерге барганда анан негедир мен Кытайга баргандай болгон жокмунчу. Кыргызстанга эле барып, же болбосо Кыргызстандын бир башка мамлекетте калып кеткен бир бөлүгүнө барып, ал жердеги кыргыз туугандарды тапкан бир сезим менен жүрдүм. Баары кыргыз болду тегерегим, кытайлык кыргыздар. Мамбет Аку деген кытайлык кыргыздардан чыккан биринчи профессор агай менен аябай жакшы дос болдум агай менен. Мен таң калтырган нерсе, биз окуган университеттин китепканасы 12 кабат болчу. Ошо Үрүмчү шаарындагы университет. Анан ошо китепканага кирсек, 1, 2, 3, 4 кабатты окуу залы. Андан кийинки кабаттары ар бир тармак боюнча бөлүнгөн. Компьютерлер, тиешелүү баягы илимий изилдөөгө багытталган материал, китептер, эмелер менен камтылган да кийинки кабаттары. Анан ошо кытайлык кыргыздар менен чыгып, анан бир жерге алып барышты, 9-кабатына чыктык. Чыксак эле лифт ачылды. Аябай чоң китепкана, биздин баягы чоң үйлөр салынып атпайбы ошондой. 1 этаж толугу менен 1 кабаты. Лифт ачылар менен эле баягы кыргыздын стили Манас атабыздын чоң картинасы чыкты. Анан лифттен чыгып эле оңго бурулсак, аякта Манас илимий изилдөө борбор деп туруптур. Анан деп ичине кирип, буякта кыргыздын дүйнөсү бар туруп деп кирсек, ичинде кыргыздын боз үйү, чоң боз үйүздү жарымынан кылып туруп, ичине ошо имараттын ичине батырып коюштур да, музей кылып коюптур. Буяна карасак, китептер, компьютерлер, тиякта манасчылардын эмгектери, ошондой бир сонун эмгектер жасашкан экен кытайлык кыргыздарыбызчы. Анткени алар кыргыз маданиятына, тарыхына, адабиятына аябай көп көңүл бурушуп, анан ошол учурда мамлекет тарабынан да жакшы колдоо болуп, Кыргызстанда мындай анчалык көңүл бурулбаса да аяктагылар аябай жакшы изилдептир да. Анан ошо китепканасын аралап отурсак, 9-кабатта Кыргызстанда жок китептерди көрдүк да. Ошо бияктан китептер чогултуп алып, ошонун баарын жака алып барып жайгаштырышкан экен да. Ошол бул дагы ошо Кытайга болгон ошондогу сапарымдын алгачкы кадамдары ошо 7-классымдагы ошо география сабагындагы Кытайга баргым келет деген бир кыялымдан келип чыкты окшойт да. Ошон үчүн студенттер менен, окуучулар менен жолукканда да көп айтам, көбүрөөк кыялдангыла.
анткени кыял бул чоң ийгиликтин башаты болуп берет экен. Кыялдангандан кийин ишенич керек го дейм, кыялданышка. Ишенич керек албетте. Анан менимче мындай ишенич керек же ишенбеш керек дегенде мындай эме болуп калат да. Мисалы ишенич керек дегенин аркасында ишенбөө деген да маселе бар да. Кыялданып туруп анан Кудайга калтырып койгон жакшыраак окшойт. Ушундай кылсам, ушуга жетсем деп бир калтырып койгон. Анткени кээде ишенип келип туруп бир күнү что-то мен колуман келбейт окшойт деп ишенбей калышы мүмкүн да. Жөн эле койбой турсутунда баш тартып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн жакшы тилекти кылыш керек, анан Кудайга коюп коюш керек. Анан мага келгенде ал нерсе келет экен. Ошол сыяктуу эле мен Америкага болгон сапарым деле ошол балалык кездеги бир кыялдардын аркасынан болду. Ага түрткү болгон нерсе, мен мисалы мектепте окуп атканда ал кезде Жанар Акаев Азаттык плюста журналист болчу. Эсиңизде болсо ал Японияга, Америкага, Европага көп барып репортаждар көп чыгарбадыбы? Ошондо ошо Америкага болгон сапарын бир тартып репортаж кылган. Чет өлкөгө чыкса болот турбайбы деп. Мен убагында мен да баргым келет деп. Кийин Салам Нью-Йорк деген кино чыкты. Руслан Акын агайыбыздын. Ал дагы ошо Салам Нью-Йоркта көп биздин жаштарыбыздын чет өлкөгө билим алып, умтулушуна бир түрткү болгон кинолордун бири деп ойлойм. Анан ошол кинолорду көргөндөн мен дагы барам деп тил билбей турган күндө да ошо программага тапшырып өтүп Америкага барып аяктан дагы сонун бир приключениялар болгон да. Ошонун баары турмуштук тажрыйба болуп калат экен. Анын баары акыры айланып келип эле ошол мамлекетке кызмат кылсак, салым кошсок деген бир тилектин тегерегинде биригет деп ойлойм. Анткени мисалы Кытайга барганда ал жерден бир нерсе үйрөндүк, илим алдык, анын жашоо шартын көрдүк. Элементтерди жол салганда, светофор койгондо, тротуарлар койгондо кандай кылса болот экенин ошоктон көрдүк. Америкада жүргөндө деле ошол нерселерди үйрөнүп анан азыр Кудайым буйрса ошол мынакей мамлекетибизге өзүбүзгө кызмат кыла турган, иштей турган учур келип калды деп ойлойм. Ошол жерде алган илим билимибиздин аркасы менен буйрса. Эми жана суроого кайрылып тагыраак айтсаңыз, депутаттык сизге эмне берет, мисалы эмнеге депутат болгуңуз келди эле? Депутаттык бул биринчи кезекте чоң бир мүмкүнчүлүк. Мүмкүнчүлүк дегенде ал жердеги негизги нерсе баягы ыйык микрофон деп биз кезде бир эме болуп кетти го. Соц тармакта тамаша болупчу. Анын сыңарында ошо депутаттын элдин атынан сүйлөй алган мүмкүнчүлүгү. Ошо мен мисалы азыр жогорку кеңешке баруу менен мисалы өзүм билген тармакты, ушу жаштар саясаты, билим берүү жааты, айыл өкмөттө иштеп келген мисалы кызматкер катары жериндеги болуп аткан көйгөйлөрдү көтөрүп чыкканга бир чоң мүмкүнчүлүк. Бул бир. Экинчиден, депутаттык бул мамлекеттик башкаруу саясатына аралашууга бир жакшы бир мүмкүнчүлүк, эшик. Азыр мен Кудайым буйрса ушу ишиктерге аралашуу менен буйрса мамлекеттик маанилүү чечимдердин кабыл алуу процессине аралашып баштайм. Ал жерден үйрөнөм. Эртеңки күнү Кудайым буйрса ошол чечимдерди кабыл ала турган инсандардын бири болуп чыкканга буйрса жакшы бир мектеп. Кошумча дагы бир мындай өзүмдүн колуман келген, мүмкүнчүлүгүм жеткен, жакшы иштерди кыла турган бир тармакка секиргенге бир трамплин десем туура болот го дейм. Бирок мен баягы буга чейин коркчумун. Мисалы жогорку кеңешке эч жерде иштебей жүрүп, анан келип, анан жогорку кеңеште иштеп калып, анан жогорку кеңештен секирип ал тармакка барып калсам, билбестен ал жерде кыйнап койсом керек эле деп, мисалы кайсы бир районго аким болуп барып кала турган болсом, элдин жашоосун, жергиликтүү маселелер кандай чечилерин түшүнбөй турган болсок, биринчи кезекте ошол жетекчи болуп барган адам өзү кыйналат, экинчиден элди да кыйнайт. Анткени маселени чечүү жолдорун билбейт. Акыркы ушу бир 2 жыл аралыгында ошо жергиликтүү бийликте иштеп жүрүп келдим. Ошол жер мен үчүн өтө чоң мектеп болуп берди. Анан бүгүнкү күндө мисалы Байтикте иштедиңиз. Байтик Батыр айыл өкмөтүндө ошо 1,5 жылдай айыл өкмөт башчынын орун басары катары иш алып бардым. Анан кошумча ага чейин ушу президенттин Чүй облусундагы ыйгарым өкүлүнүн аппаратында ушу агрардык саясат боюнча тармак жетекчи болуп иштедим да. Буюрса кийинки тармак кадамдарым буюрса аткаруу бийлигинде болобу же дагы башка жакта болобу, барсам буюрса менимче коркпойм го дейм да. Анткени жеринде маселелерди көрдүм, жеринде кандай чечилүү жолдорун карап келдим да буюрса. Бир аздан кийин ошол жергиликтүү бийлик система кандай болот, ошол боюнча да оюңузду билсем, ага чейин мисалы азыр парламенттин бүгүнкү күндөгү орду жөнүндө эми коомдо ар түрдүү пикирлер бар. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу акыркы сессияда ошол ишенимдүү түрдө сыймыктанып айтты. Жогорку кеңеш азыр дагы таасирдүү, азыр да күчү бар депчи. Сиз мисалы буга чейин сыртынан көрүп жүргөнсүз, билесиз, анан салыштырып айтканда кандай баа бересиз? Парламент биз кандай башкаруу системасында жашабайлы, парламенттик система болобу, президенттик, супер президенттик болобу, кандай болбосун парламенттин орду баары жогору бойдон кала берет. Маселе ошо парламенттин курамы кандай, ошого келип такалат деп ойлойм.
Бүгүнкү күндө парламенттин деле орду менимче мамлекеттик маанилүү чечимдер кабыл алууда орду чоң бойдон калууда. Ошол эле сиз айткан биздин төрагабыз айткан маселелер ошо акыркы жыйында баса билип айтты. Мен да ошого туура кошулам. Мисалы мамлекеттик Кыргызстандын мамлекеттик чек арасын аныктоодо мисалы парламент чечим кабыл алды. Дагы бир канча баягы саясий эл аралык маанилүү роль ойнодо да мисалы парламент чечкиндүү чечимдерге барып берди. Анан албетте баягы башкаруу системабыз алмашканына байланыштуу мисалы мурдагыдай парламентти мисалы министрлик кабинетин түзгөнгө укугу жок, министрлерди дайындап бөлүштүрүп алып бир фракция менен бөлүштүргөнгө укугу жок. Ошон үчүн салыштырмалуу мурдагыдай мындай таасири салмагы азыраак болуп калган болушу мүмкүн. Бирок дагы бир жолу баса билип айтам, парламенттин курамы күчтүү боло турган болсо ал нерселер менимче экинчи бир маселе болуп калса керек. Азыр ошол жогорку кеңешке шайланып келүүнүн эрежеси өзгөрдү да, шайлоо мыйзамы өзгөрдү. Округдардын санын көбөйтүлдү, бир топ өзгөртүүлөр болду. Сиз бул менен макулсузбу ушул өзгөртүүлөр менен? Мен макулмунбу, каршымынбы азыр кеч болуп калды окшойт. Анткени мыйзам кабыл алынды. Эми биз башка система менен келген болсок, эми кийинки шайлоо жаңы бир система менен болгон атат. Бул албетте биз баягы 34 жылдык эгемендүүлүк тарыхыбыздагы дагы бир мындай эксперименталдык жол сыяктуу болуп калабы дейм. Анткени биз канча системаны текшерип өзүнүн мамлекеттин тарыхында өткөзүп көрдүк. Мен жеке баамымда албетте азыр жаңы кабыл алынган системанын дагы жакшы жактары көп эле болот деп ойлойм. Анткени анын аркасы менен буюрса Кыргызстанда 30 округ түзүлүп, 30 округдан баягы жеринен эл өкүлдөрү шайланып келгенге жакшы бир мүмкүнчүлүк маселесин чечкенге, түзгөнгө. Экинчи жагынан азыркы мындай республикалык деңгээлдеги лидерлердин чыгышынан балким бир аз оорчулук болуп калышы мүмкүн. Же болбосо биз окшогон жаштарга мисалы Кыргызстандын бир жеринде туруп эле булуң бурчунда эмгектенип жаштардын колдоп чыкканга бир аз оорураак болуп калышы мүмкүн. Бирок менимче баары бир бул нерсени да бир көрүп көрүшүбүз керек. Мен деле бул менен балким сапаттуу курам келгенге бир мүмкүнчүлүк болуп калабы деп үмүт кылып атам. Ооба, үмүт кылып атам. Анан убакыт көргөзөт. Эгерде жакшы боло турган болсо албетте ушул жаңы система менен кетишибиз керек, өзүн актай турган болсо. Анан эгерде эффективдүүлүгү аз боло турган болсок, менимче азыркы биз шайланып келген система менимче азыр эгемендүүлүктөгү эң жакшы эффективдүү ошол болсо керек. Анан негизи эле азыркы биздин шайлоо системабыз мен билгенден Борбор Азиядан эле эмес, КМШда эмес, балким дүйнөдөгү мындай алдыңкы системалардын бири-бирине мындай айланып баратканын билем да. Ошон үчүн биз ушу жетишкендиктерибизди жоготуп албастан кармап калыш ошо боюнча бир жакшы иш алып барышыбыз керек. Баалуулуктарыңыз жөнүндө билгим келип атат. Мисалы эми ар кандай депутаттар бар. Кээ бирлери эл арасында той аштарды өткөрүп таасир чогулткандары бар. Же болбосо экономика менен болсун, же болбосо кээ бирлери блогерлик менен таанымал болгондор бар. Мисалы сиздин фишкаңыз эмнеде? Сиз кантип өзгөчөлөнөм деп ойлойсуз? Кайсы тармакка мындай артыкчылык бересиз? Жакшы суроо болду. Менин өзгөчөлүгүм менин жаштыгымда болсо керек. Жаштыкта кошумча ошо жаштыкка жараша элдин жаралган үмүтүндө анан ошо колдоп берүүсүндө 30 жашта туруп эле депутат болуп калышты эле же кошумча мисалы кээ бирөө ойлошу мүмкүн баягы жаңылыкка чыкканда деле комментарийлерди окуп атсам бир аз күлдүм. Бул бир байдын баласы болсо керек. Тааныш же болбосо мисалы президенттин иниси же тууганы болсо керек түптөн экен деген сыяктуу бир комментарийлер жазылып атпадыбы? Алар андай эмес. Биринчиден бай эмесмин. Ата-энем карапайым үй бүлө. Ошо түптө соода кылышат, дүкөн кармашат. Мен буга чейин кишмердүүлүгүмү айтканда эле мамлекеттик башкаруу тармагында эмгектенип келдим. Шайланып калышыма себеп болгон нерсе ошо жаштыгым болду, анан ошого жараша кылган коомдук иштерибиздин активдүүлүгү. Жаштардын көп колдоосу, анан ошого жараша түптө дагы өзүм алып иштеген регион катары, өзүмдүн жерим катары ошол жерден колдоп берген шайлоочулардын добушу болду деп ойлойм. Анан өзгөчөлүгүм ошо жаштыкта деп ойлойм. Анан кармана турган нерсем деле ушул
негизги ишмердүүлүгүмдө ушу жаштар саясаты багыты боюнча көбүрөөк маселелер көтөрүп, алардын үнүн жеткизгенге аракет кылам. Ушул тармакта эмгектендим. Биринчиден, экинчиден ушул тармактагы адамдар, жаштар менен көп катышам, алардын маселелерин угам, аралашам дегендей. Үчүнчүдөн, биздин келечегибиз ушу жаштарга канчалык деңгээлде көп көңүл бурсак, алардын маселесин чечип, алардын приоритет бере турган болсок, ошого жараша мамлекеттин келечеги ошо анык тунук жаркын болот деп ишенем. Экинчи багыт ошолго жакын эле, бул жалпы эле билим берүү саясаты, ошого байланыштуу ишмердүүлүк. Мисалы элементардуу нерсе, жана айткандай эле, мектепти бүтүп аткан окуучу кайсы кесиптин адиси болуп чыгаарын билбей аткан болсо, кайсы кесипке тапшырып аткан болсо, анда бул билим берүү системасында проблема бар дегенди билдирет. Ошол нерсе коомдо талкуу жараткан жалпы республикалык тестирлөө маселеси, ошол сыяктуу билим берүү тармагында көйгөйлөрдү көбүрөөк чыгарып, чечүү жолдорун сунуштап, комиссия түздүрүп, балким керек болсо мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, жаңы мыйзам кабыл алуу боюнча иш алып барам деп ойлойм. Анан дагы фишка катары дагы бир эме белгилеп койсом болушу мүмкүн. Балким айыл өкмөттө дагы иштеп келгеним бир фишка болушу мүмкүн. Анткени жергиликтүү бийлик бул өзүнчө чака мамлекет болот экен. Ал жер өзүнүн жашоосу менен, көйгөйлөрү менен, чечүү жолдору менен болгондуктан ал жерде иштөө мен үчүн чоң бир мектеп болуп берди. Анан алдыда дагы ишмердүүлүгүмдө ушу биздин карапайым элибиздин көйгөйлөрүн, чечүү жолдорун, алардын айтылбай аткан маселе көйгөйлөрүн дагы ошол ишмердүүлүгүмдө бир колдоном деп ойлойм буюрса. Азыркы учурда кайсы мыйзамдын үстүндө иштеп атасыз же баштай элексизби? Азыркы учурда ошо буга чейин белгилеп кеткендей эле, азыр мыйзамдарды анализдеп баштадык. Каникулга эми эле чыктык да. Анан мен деле баягы депутаттык мандат алган менен, бирок баягы толук кандуу ишмердүүлүк киргенге чейин, баягы сиз айткандай, акыркы сессияларга туура келип калды, аябай жандуу учур болуп калды. Аз убактым болуп калды. Анан эми каникулга чыгып, бир анализдеп аткан учурум. Анан бир канча маселелерди көтөрдүм. Ошо белгилеп кеткен ушу билим берүү тармагы, жаштар саясаты боюнча. Анан ошолор боюнча азыр тиешелүү министрлер кабинетине каттарды жазып, эмеде депутатский запрос деп коет го. Ошо маалыматтарды алуу боюнча азыр каттар жазып, тиешелүү адамдар менен иш алып барып атам. Анан ошол маалыматтарым топтолсо, балким ошо август айында комиссия түзүү боюнча иш кылып, буюрса ошо жанагы көтөргөн маселелер, жалпы республикалык тестирлөө, кесип тандоо, жаштар саясатын иш алып барган биздин орган Маданият министрлигине таандык болуп калган, бирок ал тармак менимче жаштар саясатына жооп бербейт. Аны жаңы түзүлгөн мекемеге өткөзүп берүү боюнча буга чейин демилге көтөрдүм. Ошону мындай аргументтүү, чечкиндүү, мындай кийинки кадамдары туура боло тургандай бир иш алып кетүү боюнча ошо иш алып барам да. Ошол боюнча бүгүнкү күндө мындай иш алып барып атам. Талдуу мырза, негизи жаштарды колдош керек, жаштар кызматка келиш керек деп чакырыктар көп айтылат. Бүгүн биз деле экөөбүз жаштар деп көп сүйлөшүп атабыз. Мындай сурагым келип атат да, жаштар эмне каалайт бүгүнкү күндө? Алардын талабы эмнеде? Аларга эмне керек бүгүнкү күндө? Жакшы суроо болду. Биз баягы эме болуп атпайбызбы? Ата энелер оюнда, мен деле ата эне болуп калдым да, балдарына кийим алып берип койсо, курсагын тойгузуп койсо, баласына камкордук көрүп атам, баламдын келечегин камсыздап атам деген бир түшүнүк болуп калды да бүгүнкү күндө. Мисалы ушундай түшүнүк менен көпчүлүк учурда, мисалы турмуш шарты менен дагы байланыштуу көпчүлүк ата энелер азыр Россияда жүрүшөт. Албетте алар маңдай тери менен, ак мээнети менен жан багып атышат, үй бүлөсүн багып атышат. Ошол учурда мисалы балдарга көп көңүл бурулбай калып атат. Аларды кийиндирип берип атышат, мектебин камсыздап берип атат, окуусун кандай каражат, тамак аш эмне керек болсо баарын алып берип атат. Бирок ошол турган адамдын, ошол окуучунун, ошол баланын ички баягы руханияты, ички жан дүйнөсү, ошо жашоого болгон бир мындай эмне көксүгү бар, эмне өксүгү бар, ошолорду угулбай калып атат да. Мээрим, сүйүү деген ушундай сыяктуу көйгөйлөр калып калып атат да. Ошол сыңары эле мамлекет тарабынан дагы жаштар саясаты дегенде ушундай бир иш аракеттер бар. Баягы мисалы мектептер салынып атат, мисалы жогорку обучениялар бар, бюджеттик орундар түзүлгөн деген сыяктуу нерселер, иш аракеттер бар. Бирок
жаштардын үнүн, ички дүйнөсүн угуу жагынан же алардын мындай руханияты жагынан олуттуу системдүү иш аракеттер болбой атат. Буга мен элементардуу эле нерсе айтам, жаштар сиз эмнени каалайт деп атпайсызбы? Жөнөкөй эле мектепти бүтүп кеткен же жогорку жайды бүтүп иш алып барган, мисалы бир белгилүү бир айылдын белгилүү бир инсаны, эжеси же байкеси болобу, барып мектебине барып, кандайсыңар менин айылдаштарым, карындаштарым, инилерим, жакшы окуп атасыңарбы деп сүйлөшүп койгонду жаштар каалайт мисалы. Же болбосо бир мамлекеттик кызматта иштеген инсандар университетке барып, кандайсыңар жаштар, студенттер, мамлекеттин келечек ээлери, жакшы окуп атасыңарбы? Жакшы окусаңар мондай болосуңар. Бүгүнкү күндө убактыңарды жоготпошуңар керек деп агалык, эжелик милдетин аткарып, анан алар менен баарлашып коюуну каалайт. Ошон үчүн жаштар эмнени каалайт? Ошон үчүн өлкө жетекчиден баштап кийинки турган кадамдагы инсандар дагы колдон келсе, мен деле ушуну бир күн көтөрүп чыгам го. Ушу сиздин сурооңуздан бир ой келип кетти. Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев биз баштаган долбоор сыяктуу бир демилге айткан убагында, жана ар бириңер өз айылыңар угурула, китеп белек кылгыла депчи. Бир адамдан бир китепте долбоор ошол сыяктуу идеяны алкаганда кетти да. Ошол сыяктуу эле ар бир мамлекеттик кызматкер, жетекчи өз айылына болобу же өз иштеп аткан тармагына барып, мектептерге барып, балдар менен баарлашуу кылсын. Алар менен маектешсин, алардын жан дүйнөсүн уксун, өзү дагы ошо менен тазарсын да. Ошого жараша жаштар дагы ачылмак, анан мекенге кызмат кылуусу сезими күчөмөк, мамлекеттик кызматка келгенге кызыкмак деп ойлойм. Буга чейин жакшы жооп бердиңиз. Жергиликтүү бийлик жөнүндө сөз болгондо, сиз көп эле ошол тармактарда иштедиңиз, жергиликтүү бийлик органында ошол башкаруу системасы кандай болуш керек деп ойлойсуз? Мындай система негизи кандай болуш керек? Кандай эффективдүү болмок? Жергиликтүү бийлик колдон келишинче автономдуу болуш керек. Чечимдер чыгарууда, маселе чечүүдө колдон келишинче мыйзамдык жагынан ошо жергиликтүү бийлик жетекчилерине, кызматкерлерге мүмкүнчүлүк түзүлүш керек. Жеринде маселе чечип, элдин көйгөйүн ошол жерден эле карап бергенге. Азыр андай ыйгарымдыктар барбы? Азыр бар. Ошондой эле ыйгарымдыктар бар. Мындан дагы көп өтсөк да жакшыраак болот деп ойлойм. Азыр биз административдик аймактык реформа башталгандан бери система дагы азыр так кесе отура элек болду. Колдон келишинче мисалы азыр айыл өкмөттөр биригип, анан дагы биринчи менен пилоттук программа менен, экинчиси менен азыр райондор биригиши мүмкүн деген сыяктуу кадамдар кетип атпайбы? Ошолор чечилгенде ошо акыры келип туруп жергиликтүү бийликке көбүрөөк укук мүмкүнчүлүк бере тургандай болсо болуш керек. Ошондой болгон күндөн баштап менимче жогорку бийлик органдарына жүк азаят, талап азаят. Аларга көбүрөөк мамлекеттик өнүгүү, стратегиялык маанилүү иштер менен аракеттенгенге бир мындай жол түзүлөт да, убактысы кененирээк болот. Бизде көпчүлүк учурда азыр мындай тенденция ушундай кетти. Маселеси каралбай калса эле, дароо эле телефонду алып чыгып, урматтуу баланча иштеп туруп эле жогору жакка кайрылып, борборго кайрылып, же болбосо борборго келип. Бирок ушундай мен мамлекеттик кызматта ошо айыл өкмөттө иштедим, областта 2 областта иштедим, Чүйдө, Көлдө, агенттиктерде иштедим, 2 агенттикте көрдүм. Маселе бар айланып келип, мисалы президенттен башталган, президентке арыз жазсаң деле айланып келип туруп область, район, кайра айыл өкмөткө түшөт да. Сен каякта жашаган болсоң ошого айланып келет. Ошон үчүн айыл өкмөт канчалык деңгээлде күчтүү боло турган болсо, анда чечүү жолдору, ырчактары көбүрөөк боло турган болсо, маселе элге да жакшы, бийликке да жакшы болот экен. Анан бул жерде дагы бир маселе бар. Жергиликтүү бийликке мындай бийликтер көбүрөөк бериш керек деп атпаймынбы? Ыйгарым-укуктарды көбүрөөк бериш керек деген күндө дагы экинчи жагдай бар. Ошо айыл өкмөттө болобу, райондо болобу, иштеген кызматкерлердин компетенциясын жогорулатыш керек. Жанагы эле маселе кадровый кризис деген нерсе ушул жерге дагы келип чечилип атат. Анткени жеринде чечилбеген көйгөйлөр, маселелер баары айланып келип эле кайра борборго келип такылып атат да. Анан борбордон талап кылып эле, борбордон сурап эле, анан борбор анан катуу талап коюп, жаза коюп кеткенден кийин анан чечилип кайра жеринде чечилип коет. Анткени жеринде компетенттүү органдын компетенттүү адистери жоктугунан болуп калып атат. Ошон үчүн сиздин сурооңузга кыска нуска мындай айта турган болсом, жергиликтүү бийликке ыйгарымдыктарды бериш керек көбүрөөк. И ошого жараша адистерин окутуу,
же дайындоо же болбосо ошо татыктуу адистерди алуу боюнча аларга дагы ошо бир шарт түзбөш керек. Анын үчүн татыктуу адистерди алуунун эң жакшы жолу бул айлык маянын көтөрүш керек. Айлык маяны азыркыдай боло бере турган болсо күчтүү кадрлар азыркы айлык маяны менен мамлекеттик кызматты кармалбайт. Азыркы учурда канча жардамчыңыз, канча катчыңыз бар? Негизи жогорку кеңештин депутатында 2 штат бекитилген. Бири консультант, бири жардамчы катары. Фракция лидерлеринин 3төн жардамчы, консультант, анан кеңешчи. Менде 2 жардамчым бар. Бири ошо консультант, бири жардамчы болуп бекитилди. Анан ошо аларды алып атканда деле мандат алганда деле көп адамдар чыкты. Табылды, барган турбайсың, мен мындай таанышым бар эле, ушуну жумушка албайсыңбы же жаныңа албайсыңбы депчи. Көп адамдар чыкты. Бирок ага чейин өзүм баягы иштей турган багытым боюнча аныктап койгом. Анан ошого жараша дагы белгилүү адамдар менен сүйлөшүп аныктап койгом. Анан мисалы жардамчымды ошо региондо иштеп жүргөн тапкан менин коллегам, мыкты ошо мыйзамдарды билген, чечүү жолдорун билген, анан ошо юридикалык тилди жакшы билген инсан Асылбек деген коллегам Чүйдөн чакырттым. Экинчиси болсо ошо жаштар багытында эмгектенип келаткан Кыргызстандагы жаштар саясатында эң мыкты адистердин бири деп ойлойм. Аскар Шайхидинов деп Маданият министрлигинде ошо жаштар саясатынын бөлүмүн караган индилерим болуп калат. Ошо коомдук иштерден тапкан. Ошол келди. Кошумча дагы коомдук жардамчылар бар, жанында жүргөн. Жанагы аманат деп долбоорду айтпадыкпы? Аманат долбоорунун дагы бир жакшы жагы күчтүү команданын калыптанышына себепчи болот экен. Тегерегинде жардам берип жүргөн инсандар бар. Ошо бири Акыл Мырза деген Кыргыз Улуттук университетинин 3-курсун аяктаган студент. Көбү ишин ошол бүтүрүп берет. Мындай окуудан сырткаркы убактысына келип жардам берет. Эми азыр каникул учуру келип жардам берет да. Кошумча ага дагы жакшы практика болуп берип атат. Анан ошол сыяктуу эле практика болуп келем, жаныңызда практика өтөйүн, стажировка өтөйүн деген дагы студенттер көп. Анан аларга да мен деле каалайм. Жогорку кеңешке депутат болуу менен бул мен өзүм үчүн эле мүмкүнчүлүк түзүлбөстөн жаштарга дагы эшик ачсам экен деп. Анан колдон келишинче көбүрөөк практика, стажировкага өтөм дегендерди алып, 1 айдан болобу, жарым айдан болуп келип жогорку кеңештин ичине аралашып, процесстерди көрүп, ийин кайра келип калышына бир себепчи болуп калсак экен деп. Баса ошол сиздин чөйрөңүздө, тааныштарыңыз арасында мамиле өзгөрдүбү сиз депутат болгондон кийин? Байкадыңызбы ошондой? Кайсы бир деңгээлде өзгөргөн болушу мүмкүн. Албетте бар эми статус адам баары эме болуп калат да. Бирок чыныгы мындай жакын адамдарым, алакада жүргөн досторум мурдагыдай эле. Мурдагыдай тамашалашып, сүйлөшүп, кичпейилдик кылгандарым кичпейилдик кылып, тамашалашканда тамашалашып, мындай колдон келишинче мындай өзүмдүн табигый натурамды, мисалы, бир кайсы бир статус менен жоготуп албайм деген аракетин көрүп атам азырындай. Ушул эми мындай мурда кандай болсом ошол нерсени кармап кеткенгечи болгону бир белгилүү бир учурда, мисалы, ашыкча сүйлөбөгөнгө, ашыкча кыймылдар кылбаганга, туура эмес жерлерге барбаганга сыяктуу, мисалы, өзүңдү кармаганды үйрөнүш керек экен. Бирок өзүн адам алып жүрүүсүндө менимче мындай табигый нерсесин сакташ керек. Бул кызмат деле бүгүн депутатмын, канча күн болом, канча жыл болом, ал деле суроо да. Ошон үчүн негизги милдетим ушу адамдык сактоо. Ошого жараша мен чөйрөмөн дагы суранган нерсе, өтүнгөн нерсе, мурда кандай алакада болсок ошол алаканы сактасак дейм. Сизди Иман Нуру партиясынын лидери Нуржигит Кадырбеков менен саналаш, пикирлеш деп билишет көбү. Ал киши менен бүгүнкү күндө мамилеңиз кандай? Саясий көз караштарыңар дал келеби? Нуржигит Кадырбеков агайыбыз бизди мындай азыркы эрезеге жетишибизге бүгүнкү күндө жогорку кеңештин депутаты болуп келишиме бирден бир себепчи болгон инсандардын бири. Ал кишиден турмушта көп нерсени үйрөндүк. Мен эле эмес, менимче бүгүнкү кыргыз жаштарынын көбүнө мындай жакшы жагынан илим билимге, келечекке максат коюу, жакшы иштерди кылуу жаатынан мисалы Нуржигит Кадырбековдун салымы аябай чоң деп билем. Ошон үчүн ал кишиге бизче рахмат айтышыбыз керек и кошумча ал кишинин потенциалын колдонуш керек мамлекет. Анан ал кишинин мисалы аркасы менен мисалы биз шайлоого катыштык командада. Ошонун аркасы менен жүрүп мына бүгүнкү күндө мандат алдык дегендей. Анан
көп нерсебизге ошол Нуржит агайыбыз мисалы көз караштарыңар дал келет да. дал келет албетте. Ооба. А партиянын негизги ишмердүүлүгү кандай болот мындан ары? Мындан аркы эми убакыт көргөзөт го дейм. Бирок азыркы кабыл алынган жаңы система мындан кийинки шайлоолордо мисалы партиянын ролун бир топ түшүрүп койду. Мындай формалдуу түрдө кайсы бир партиялар чыгышы мүмкүн шайлоого, бирок округ болгондуктан партиялар көпчүлүк менимче катышпаса керек. Анан азыркы учурда деле Иман Нур боюнча эми так кесе менен жооп бере алам ал маселегечи, кийинки шайлоо кандай болот. Анан диний жактан мисалы терминологиялык колдонулган нерселер, партиялар болобу, ысымдар болобу, чакырыктар болобу, мисалы кийинки шайлоолордо көбүрөөк мындай бөгөт коюлуп калышы ыктымал деген нерсе бар. Бул жагы мыйзам менен да каралып калган жагдай бар да. Буга чейин дагы сөз кылып кеттик, бир адамдан бир китеп долбоору боюнча, бул абдан белгилүү болчу, өлкө масштабында жайылган. Бүгүнкү күндө дагы сиз китеп окуп турасызбы? Кайсы китептерди окуп атасыз? Бир адамдан бир китеп долбоору чындап эгемен кыргыз тарыхындагы баягы коомдук агартуу багытында эң эффективдүү долбоорлордун бири деп ойлойм. Анткени бул долбоор үчүн бир мамлекеттик бюджеттен атайын миллиондор каралган жок. Же болбосо эл аралык уюмдардан келип атайын программа жазылып, анан ошо грант болсун ушу долбоорду ишке ашыргыла деп эч кандай бир уюмдун тиешеси катышкан жок. Бул чындап кыргыз жаштарынын коомго, мамлекетке кошкон салымы болду долбоорчу. Бүгүнкү күндө мисалы бир 400гө жакын, 300дөн ашык деп жүрөбүз. Анткени акыркы учурлар ушундай китепканалар көп жайылгандыктан эсеби да так болбой калды. Анткени 300гө чейин санап келгенбиз. 400гө чукул жерде китепканалар жаңыланды ушул долбоордун аркасы менен. Ал бир гана ошо айылдарда, мектептерде эмес, ошол аскер институттар, аскер бөлүктөрүндө, карлар үйлөрүндө, балдар үйлөрүндө, керек болсо түрмөлөргө чейин барып ошо китепканалар жаңыланып атты да. Ал Кандай китептерди беришет негизи? Ал иштин кылганын баардыгы ушу жана айткандай эле эл аралык уюм же мамлекеттик бир структура эмес, муну жалаң кыргыз жаштары өздөрү кылды. Студент окуучулар үймө-үй кыдырып, же болбосо айылдан чыккан инсандарына чалып ушундай китепкана ачалы деп атабыз, салым кошуңуз айылга, бир китеп болсо дагы же 100 сом болсо да депчи. Ошентип чогултуп жакшы иштер болду. Анан китептер боюнча айта турган болсок, ушул бүгүнкү күндөгү мисалы акыркы жылдары китеп басуу, китеп чыгаруу жаатында, китеп жазуу, китеп басуу жаатында мындай кыргыз коомчулугунда кадимгидей кыймыл пайда болду да. Ага түрткү берген, бирден бир түрткү берген нерсе ушу долбоор болду деп ойлойм. Анан кандай китептер дегенде ушу коомдук массалык түрдө окулчу баягы көркөм адабият, тарыхый китептер, бүгүнкү күндө популярдуу болуп аткан баягы жеке өнүгүү багытындагы китептер ошондой эле берилип атат. Анан диний китептер дагы бар, анын ичинде баса белгилеп коюш керек. Ушул долбоордун аркасы менен бүгүнкү күндө менимче кадимгидей кыргыз жаштары ойгонду. Мындан ары да ушул иш жүрүп атат. Бул жерде команда дагы деле иштеп атат. Буюрса бул ишти токтотпош керек. Биз мындай иш менен менимче Кыргызстан дүйнөгө мындай бир жаңы бир коомду кыймылдатуунун бир үлгүсүн дагы жаратып койсок болот деп ойлойм. Кайсы китептерди окуп атасыз өзүңүз? Мен китеп окуу боюнча ушу сурооңуздан качайын деп кайра берип калдыңыз окшойт. Убакыт болбой атабы? Ачыгын айтып коюшум керек, мен мисалы жергиликтүү бийликке баргандан баштап жогорку кеңеште иштеп атканда чүйгө чакырып, чүйдө обл. Администрацияда иштедим. Губернатор Канат Сагынчтын тапшырмасы менен ошол аткаруу бийлигине баргандан баштап кадимгидей мындай мурда мисалы жогорку кеңеште жүргөндө көбүрөөк мүмкүнчүлүк убакыт болуп жаштар менен иштешкенге, китеп окуу, агартуу багытында семинар, тренингдер көбүрөөк катышат элем. Бирок мамлекеттик кызматка баргандан баштап ошо аткаруу бийлигине кадимгидей өзүмө убакыт бөлүү азайды. Кадимгидей энергиям сыгылат, кадимгидей чарчайм, убакыт таппай калам. Анткени эртең менен 8:30 жумуш башталса, кечки 6-да бүтүш керек, 5:30-6-да. Биздики акыркы мисалы жылдардагы мамлекеттеги темп ушунча өнүгүптүр, катуу кетти. Мамлекеттик кызматкерлер үй бүлөсүн көрбөй калдык окшойт го дейм, көп элечи. Керек болсо биз кээ бир учурларда түнкү саат 2-3гө чейин иштеген учурлар көп болот. 9-10-11ге чейин калып кетиш нормалдуу нерсе болуп калды. Анан мындай шартта өзүн өнүктүрүү багытында бир аз алсырап калган. Өзгөчө айыл өкмөткө барганда, айыл өкмөт дегенде бул баягы элдин
мындай деңгээлине түшүп, эл менен иштешип, кара жумуш, көчөдө мусор терип, суу жарылган болсо барып суунун трубасын жамашып, баягы адистер менен чогуучу. Ошентип жүрүп мен өнүгүүгө багытым бир аз алсырап калган. Бирок Кудайга шүгүр, эми азыр жогорку кеңешке келгенден баштап көбүрөөк мисалы мыйзамдар менен иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошол учурда өзүмү өнүктүрүү багытында дагы жакшы бир мүмкүнчүлүктөр жаралды. Анан китеп боюнча айта турган болсом, ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып мен карындаш элдериме айтып коет элем: окуучусуңбу, студентсиңби, оку. Окуй тур чубагың. Канчалык көп окуп калсаң, канчалык көп окуп турган болсоң, кийинки сенин ийгилигиң, кийинки сенин секириктериң, кийинки жасаган сенин иштериң азыркы окуучу курактагы окуган китебиңе, студент кезде окуган китептериңе көз каранды болуп калат. Анан кийин окуп алам деген нерсе бул калп. Жетишпейсиң. Анткени турмуш ушундай экен. Окуучу кезде сенин мүмкүнчүлүктөрүң, убактарың көп, бирок студент кезде андан кийин убакыт, жыл, күндөр өткөн сайын сенин түйшүгүң көбөйөт, бирок мүмкүнчүлүктөрүң азая берет экен. Мен деле азыр 30 жашта дегенмен 30 жаш эле бирок албетте мындагы окуй турчу нерселерим көп, окуйм албетте. Окууну токтотуп койдум деген нерсе эмес, болгону колдон келишинче эртерээк кылып калсак жакшыраак экен. Ошон үчүн да ушу карындаш элдериме дагы ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, азыр көбүрөөк окуп калсаңар, балким ийгилигиңер көбүрөөк болот. Мен деле азыр мисалы арман кылам деп коет го, ичимен өтөт го, мисалы окуучу кезде же студент кезде кап ушул иштерди көбүрөөк кылып калбаптырмын. Бар, менде да бар. Сизде да болсо керек. Ар бир адамда болуш керек. Ошо көп адамдардын кылып калбаптырмын деген иштердин ичинде менимче ушул убактымды туура пайдаланып калбаптырмын деген нерсе болуш керек. Анткени убакытты туура пайдалануу дегенде ошо китеп бар, коомдук бир агартуу багытында бир жакшы иштерди кылып калбаптырмын, ата энемдин ыраазычылыгын алып калбаптырмын, аларга батасын бере тургандай жакшы иш жасабаптырмын деген сыяктуу армандар көп да. Ошон үчүн мен дагы бир аз арман кыла турган нерселер бар. Алардын ичинде ушу көбүрөөк окуп калыптырмын деп ойлойм. Кудайга шүгүр, бирок жаман эмес. Ошол кездеги окуган китептерибиз, ошол кездеги алган сабактарыбыздын аркасында бүгүнкү күндө бир аз болсо дагы бир аз нерсеге жетип атабыз. Эми мүмкүнчүлүк шартка жараша ал ишти улантабыз буюрса. Сиз жергиликтүү бийликте дагы иштедиңиз. Азыр эми буга чейин депутаттын жардамчысы да болгонсуз. Ошондо сизге кайсы көбүрөөк жакыныраак экен, аткаруу бийлигиби же эл өкүлү болгонбу? Эл өкүлүнүн эмесине эми аз дагы убакыт мындай ичине киришип, мындай аурасы, кухнясын толук кандуу эметкенге да бир аз убактым бар деп ойлойм. Бирок кайсы жерде мен үчүн кайсысы жакшы деп ойлойм? Кайсы жерде көбүрөөк пайдам тийсе. Мисалы буга чейин айткандай, жогорку кеңеште иштедим. Ага чейин Скөлдө иштеп келдим. Андан кийин госагентствода иштедим, госкадрый службада. Жогорку кеңеш, анан область иштедим. Бирок мага ошолордун ичинен эң жаккан нерсе, мен эң акыркы барып ылдый түшкөндөгүм болду, ушу айлык өкмөткө баргандагым. Анткени ага чейин жалаң гана кагаз менен иштейт элек. Жогорку структурадан алып, ылдый кетирмей, ылдыйкы структурадан алып, кайра өйдөн алып, ортодогу баягы почтальон сыяктуу эле бир милдет аткарып калганбыз да көп учурда. Албетте ал иштердин да бир мындай маанилүүлүгү бар. Бирок конкреттүү иш менен эмес, кагаз иштери менен эле иштейт элек. Ошон үчүн мага жаккан нерсе ушу айыл өкмөттө иштеп, эл менен аралашып, жеринен көрүп, элементардуу трактор менен экскаватордун айырмасын билип дегендей да. Же болбосо траншея десе эмне экенин элестетчү эмесмин да. Айылга барганда, айылга суу чыгарыш керек деди. Траншеялар казыла деди. Траншея эмне экен деп карасам, мындай ямаларды казып алып узун кетиш керек экен, ал жерге трубалар салыш керек экен. Труба салганда да трубанын алдында кум төшөп, трубаны салып, мисалы суу өткөзгөндөчү. Анан трубанын үстүнөн кайрып кум менен бир катар кетирип, анан баягы грунт топурак ташын төгүш керек экен да. Ошол нерселерди үйрөнүп келдим да, мисалы айыл өкмөттө жүрүп. Мен үчүн ошол нерсе кызык болду. Бир чет оор болду чынында. Айыл өкмөттө иштеш мен үчүн оор болду. Анткени ошончо элдин түйшүгүн, маселесин чече билиш дагы бир чоң жөндөм экен. Тажрыйба да керек экен, билим да керек экен. Бирок бара-бара өздөштүргөн сайын мага жеңилирээк боло баштады, кызык боло баштады. Анткени элдин батасы, алкыш сөздөрү, мындай колдоо сөздөрүн уккан сайын кызыгуум арта берди да. Анан мындан аркы ишмердүүлүгүмдө дагы жана айткандай эле, кайсы жерде көбүрөөк пайдам тийсе, кайсы жерде көбүрөөк ишти кыла алсам, мен үчүн ошол жакшы деп ойлойм. Анан колдон келишинче саясий иш менен биргеликте
аткаруу тармагындагы ишмердүүлүктү бир алып кеткенге аракет кылгым келет. Анткени бир жакшы инсандардын айткан сөзү бар экен. Саясатчы дейт кийинки шайлоого мындай багыт алып жашайт дейт. Мамлекеттик ишмер дейт кийинки муунга дейт да. Менин тилегим ушул кийинки муун, кийинки Кыргызстандын келечегине пайдасы тие турган иштерди кылып жашасак деп тилек кылам буюрса. Азыр кесип тандоо алдында турган мектеп бүтүрүүчүлөрүнө эмне кеңеш берет элеңиз кыскача? Кесип тандоо бул мурда ошо биз кесип тандап атканда агайларыбыз, эжекелерибиз айтып койчу эле, адам турмушта эки нерседен жаңылбаш керек деп. Сиз деле угуп калдыңыз болуш керек. Биринчиси бул жубай тандоо, кесип тандоо болсо, экинчиси ушу жубай тандоо депчи. Экөө тең, анткени өмүр бою адам ошол менен жашап, ошол менен алектене турган нерселер. Ошон үчүн бул өтө маанилүү чечим. Карындаш инилериме да ошо кесип тандоодо кылдат мамиле кылууну кеңеш берип кетем. Өзүнүн жөндөмдөрүн, биринчи кезекте адам өзүнүн жөндөмдөрүн аныкташ керек. Мисалы, жашоодо мен колуман эмне көбүрөөк келет, эмнеге кызыгам, кайсы предметтер мага кызыктуу депчи мисалы. Экинчиден, ата энесинин да кеңешин угуп коюш керек. Бирок бул жерде ата эне кеңеш бериш керек, багыт бериш керек балага. Бирок мындай биз айткан таңуулабаш керек да. Биз айткандай болот, биз айткан окууда окуйсуң, биз айтканга кетпейсиң. Эгер айта турган болсо, баласы менимче 100дүн балким 4-5ине, бир 10уна чейин балким туура келип, туура аныктап берип коюш мүмкүн таңуулоо менен. Бирок 90% менимче таңуулоонун аркасында мындай жакшы нерсе болбой калат да. Ошон үчүн ата эне кеңеш бериш керек, багыт бериш керек, бирок баласына эркиндик бериш керек. Бала же кыз ошо жана айткандай эле ички жөндөмдөрүн, өзүнүн кызыккан предметтерин, келечекке болгон ой кыялдарын анализдеп туруп ошого жараша тандаш керек. Анан бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөр жакшы, көп, жолдору бар. Болгону колдонуш керек. Ошол эле колубузда турган телефон, ошол эле интернет. Жазыш керек Google байкебизге. Мен кайсы кесип тандоодогу мисалы методикаларга кандай десе тесттер бар мисалы. Ошо тесттерди өтө турган болсо, адамдын жөндөмүнө, кызыгуусуна жараша аныктап берип коет. Сен мисалы гуманитарный экенсиң, же болбосо сен табигый илимдерге жакын экенсиң, ушул багыт менен кетсең жакшы деп. Ошону анализдейт, ата энесинин кеңешин угат, анан тегерегиндеги таасирдүү инсандар бар, мугалими болобу, айылдаш туугандары болобу, ошолор менен кылып туруп бир аныктап чыкса жакшы. Жасалма интеллекттин деле мүмкүнчүлүгүн пайдаланыш керек. Ушуну айтам деп эсиме чыгарып коюп турмун. Жасалма интеллект азыр укмуш кетпедиби? Ал баягы личный консультант болуп калды да. Эгерде сен өзүңдөгү бар маалыматтарың бүт барын ошо жасалма интеллектке берип, мындай алдын ала даярдап кое турган болсоң, ал сага мисалы сенин жөндөмүңө, сенин кызыгууңа, жашоо образыңа жараша кеңештер берип коет. Бул жаатта менимче биз көпчүлүк учурда ошо мисалы интернет келгенде эле коркобуз да. Бул интернет менен биз балдарыбыз окубай калат, китеп карай албай калат, же болбосо билим албай калат, бир гана интернет менен жашап калат депчи. Бүгүнкү күндө жашап элатабыз да. Ошол сыяктуу жасалма интеллект келдигенде көпчүлүк учурда эми жасалма интеллект колдонбош керек, ал адамды ойлонтпой коет, жана башка ушул сыяктуу бир пикирлер бар да. Ал корко тургандай нерселер бар негизи. Бирок келген нерсени биз корко берсек, ал заман алга кете берет. Биз тескерисинче аларды колдонгонду үйрөнүшүбүз керек. Ушул жаатта да жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүгүн колдонушубуз керек. Туура, пайдалуу ишке, ошол эле учурда мисалы кесип туура тандаган колдонулса, менимче бул жаман нерсе эмес. Ошол жалпы бүтүрүүчүлөргө ушул тандоо алдында турган карындаш инилериме да кеңешим кылдат мамиле кылгыла, ата энеңерди уккула, жасалма интеллект, интернетти пайдаланып, өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдөгү чечимди туура кабыл алышыңарга тилектешмин. Анткени силердин тандаган туура кесибиңер бул биринчи кезекте өзүңөр үчүн, экинчи кезекте ата энеңер үчүн, үчүнчү кезекте Кыргызстандын келечектеги бир өнүгүүсү үчүн бир чоң бир салым деп белгилеп коем. Кыялданганды жакшы көрөм деп буга чейин айттыңыз. Көбүрөөк кыялданыш керек деп. Кыргызстанды оюн жылайын кандай көрөсүз? Кыялдануу десеңиз мен эмени эстеп кеттим. Төрөбай Угулатов деген биздин мамлекеттик ишмер болгон эмеспи? Ал киши ошо бала кезинде Баткендин кайсы сүлүктүсүндө, кайсы жеринде эле, Исфанадабы көмүр казып иштечкен шахтада. Анан көмүр казганда мөшөктөргө көмүрлөрдү салып вагонго жүктөп атканда көмүрдүн сыртына же вагондун сыртына жазып беришкен да. Менин колум министрдин колундай депчи. Ошо көмүр менен эле да. Айлык алып аванс алып атса деле кагазга көрүнөр, менин колум министрдин колунда деп жазып беришкен да.
кыялданууда чоң бир күч жатат экен. Адам кыялданыш керек экен. Мен деле ошо студент кезде ага чейин деле ошо элементарный шаардык коомдук транспорт менен кетип баратканда маршруткага отуруп мындай четине отуруп алганда мен министрдин машинасында кетип баратам деп өзүм образдуу түрдө элестетип коет элем. Ошон үчүн адам кыялданган болуш керек. Колдон келишинче менимче көбүрөөк кыялданыш керек. Кыялдар бар адамда менимче жашоого болгон бир умтулуусу болот. Жашоого болгон бир кызыгуусу болот. Анан ошол кыял бара максатка айланат. Жана айткандай эле, бул кыял адамдын бир образдуу нерсеси боло турган болсо, ошол качан кагазга же болбосо конкреттүү бир планга айланганда, ал максатка айланып кетет да. Бирок биринчи ошо максат болуш үчүн адамда биринчи кыял болуш керек. Ошон үчүн окуучу, студент болобу көбүрөөк кыялдангыла деп кеңеш берем. Анан бара чоңойгон сайын биз деле ушу кыялданганды унута баштайт экенбиз. Мен мурда көбүрөөк кыялданчу экенмин. Анан азыр акыркы жолу качан кыялдандым десем, мен деле так эсе эсимде жок да. Анан 10 жылдан кийинки Кыргызстанды элестетсем жакшы элестетем. Кудайым буйрса анткени акыркы учурда мисалы мамлекетибизде жүрүп аткан иштер, өзгөрүүлөр менимче сүйүнөрлүк, колдоорлук, мактай тура тургандай бир иштер жүрүп атат. Эгерде ушул темп, ушул иштер улана турган болсо, жакынкы бир 10 жылда Кыргызстан Борбор Азия эле эмес, балким КМШ постсоветтик мамлекеттердин ичинен бир экономикалык жактан, туруктуулук жактан бир алдыңкы бир мамлекеттерге айланганга бир мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм. Бардык жагынан ошо бул баягы эме да. Биринчи кезекте адам тоюш керек, жакшы кийиниш керек, жакшы окууда окуш керек деген сыяктуу эле мамлекетте ошондой бир толук экономикалык, коомдук экономикалык мындай туруктуулук бир пайда болот деп ойлойм. Биз тескеринче мисалы ишеним пайда болду. Мисалы акыркы жылдары, акыркы ушул жыл айтайын, биз мурда мигранттарды жиберген мамлекет боло турган болсок, мисалы акыркы 2 жылда биз тескеринче мигранттарды кабыл алган өлкө болуп кеттик да. Мен кечээ сиз айткандай жанагы сурооңузга жооп берип өтүп, айылга барсам, менде Казакстан менен чектеш айыл, Кыргызстандын тиги бурчу. Барсам ошол жерде мисалы айылда бала бакча салынып атыптыр, тиякта биздин үйүбүздө туугандарыбыз коро салып атыптыр. Тиги бала бакча салып аткан жерге барсак да, аякта дагы мигранттар келип иштеп атат. Кыргыздар жок, мигранттар. Бер жактагы коро салып аткан байкемдин үйүнө барсам да, ал жерде дагы мигранттар иш кылып атыптыр да. Бул мигранттар келип аткан болсо, демек бизде иш бар, акча бар, иш жүрүп атат деген бир белгиси. Ушул сыяктуу эле жакынкы келечекте дагы буюрса чоң бир проекттер ишке ашып, Кыргызстандын өзүнүн жакшы жагынан көргөзүп, дүйнө эли Кыргызстанга келип, иштеп, айыл акча таап, өзүн камсыздап, анан кете турган, анан туризм жаатында буюрса өтө бир алдыңкы бир мамлекеттерге айланган, мамлекетке айланганбыз деп ойлойм. Анан ага да Кудайым буюрса өзүбүздүн салымыбызды кошобуз. Негизги менин салымым катары ошол жана айткандай эле ишмердүүлүк, ушу жаштар багы менен иштешүү, билим берүү тармагында көбүрөөк маселелер көтөрүп чыгуу, чечүү жолдорун сунуштоо боюнча мен иш алып барам. Ошол боюнча да биздин салымыбыз болот деп ойлойм. Анан жергиликтүү бийликтеги алып келген менин чоң нерсем, чоң мектебим катары ошо элдин маселелерин жеринде чечкенге колдон келишинче буюрса иш алып барам деп ойлойм. Ошо элдин негизги муктаждыктары эмне экенин дагы көбүрөөк сизге белгилүү болуш керек, ошол жакта иштегенден кийин. Ооба. Негизги муктаждыктары ошол жана айткандай эле Кыргызстандын бул кайсы жери болбосун маселе белгилүү. Суу, жол, айылдагы жарык, жер маселелери, трансформация маселеси аябай курталдуу айылдарда көп суроо жаралат. Айыл чарбасын колдоо маселеси. Анткени ошо жеринде элге мүмкүнчүлүк бере турган болсок, колдоо көргөзө турган болсок, мамлекеттин жогорку жагынан күч келбейт, мигранттар кетпейт. Ошон үчүн жерине көбүрөөк иш алып барышыбыз керек. Рахмат Талдуу мырза, келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Ишиңизге ийгилик. Сиздерге да терең ыраазычылык билдирем. Буюрса ошо сиздер менен да тыгыз иштешип, силерде да сунуш демилгелер болсо кайрылып туруңуздар, биз дагы колдон келишинче ошо маселелерди чыгарып, көтөрүп турганга аракет кылабыз. Мындан ары ошо коомубуздун дагы саясий жактан, коомдук бир активдүүлүк жагынан сиздердин да ишиңиздерге да ийгиликтерди бир каалап кетмекчимин. Рахмат. Биздин көчөдө подкастында бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Табылды Муратбеков болду. Менин аты жөнүм Бахар Хакимова. Саламатта туруңуз.